Еліміз ғана емес, ел аралық коңшылықтағы Қырғызстанда эмне болуп кетет деген кооптонуу менен өлкөбүзгө назар салып турду. Дагы назар салып турат. Кудайга шүгүр, сабырлык сактап, чагымчылдыкка, провокацияга алдырган жокпуз. Элибиздин колдоосу менен коомдогу тынчтык сакталып, жарандардын тынч жашоо ыргагы бузулган жок. Эл менен бийликтин ажырымына жол бербөнү, коомдогу биримдикти сактоону, улуттаралык ынтымакты, өлкөдөгү тынчтыкты коргоону баарынан бийик кармадык. Бул баалыктарды бекем сактоо керектигин Акс окуяларынын, март жана апрель революцияларынын сабактары айтып турат. Шейит кеткен батылдардын элеси ар кандай саясий максаттарга караганда коомдун тынчтыгы, өлкөнүн келечеги алда канча бийик турарын эстетип турат. Быйыл апрель революциясынын 10 жылдыгын өткөрөбүз. Каргашал июнь окуяларына да 10 жыл болот. Бул трагедиядан терең сабак алып, журттун биримдигин, улуттардын ынтымагы деген жөн эле сөз эмес, адамдардын өмүрү, ден соолугу, жаштардын келечеги экенин көкүрөктө бекем сактап, анан гана саясатты, башка иштерди ойлонолу.